Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз журтум, адаттагыдай эле ошо кудуреттүү улуу табылга же болбосо ошо кыргыз жергесине кут түштү. Кут бул Кудайдын буйругу менен берилет. Кут бул Кудайдын нуру, энергиясы, деми. Кудайдан 1998-жылы ошо кылым тогошуп door алмашаар мезгилде, алтын door келер мезгилде аян илим берилген. Аян илим берилгенден кийин ал ошол Кудай өзүнүн китебин же сунуш тапшырмасын же кабарын эле түшүрбөстөн энергиясын кошо берген, ошо китеп мененби же жетектөөчүгөбү. Ошон үчүн бул кут деп берилет. Кыргызга кут келди десек да болот. Кыргыздын тоолоруна оомат келди. Ошо кыргыздын тоосундагы тоо эми өзү энергия бир магия кармайт экен да. Ошол тоодогу оомат, тоого ошо оомат келди. Тоодогу болгон оомат батышка кетти делет. Себеби чыгышта бир иш башталганда батышта да бир кырсыгуу болуш керек экен да, болбосо өзүн тааныбайт экен. Ошентип урматтуу журтум, менин эфиримди, бул эфирди ааламдык сабак деп түшүнсөк болот. Ошо 21-кылымда Кудай буйруса жаңы доордо биздин бабаларыбыз Калыгул баба, Арстанбек баба, олиялар айтып кеткен, кой үстүнө торгой жумурткалайган заман болот дегендей, бул жерде ак төөнүн карды жарылган заман болот деп берилет. Ансыгандай ошол жаңы заман келе атат, бейиш заман келе атат. Жан дүйнөнүн бейпилдиги, адам өзүн таануу, табиятты таануу, аалам сырын ачуу, ошо бир бийиктикке, улуулукка өтүү мезгили келди. Ошону бир бейиш деп коет экен. Ошо мурунку эски түшүнүгүбүз, ушу ичтарлык, көрө албастыгыбыз, пендечиликке көз карашыбыз, ак карага бөлүү, динге, улутка бөлүү, отурумдук көз караш менен жашоо, ошол тозок деп жашалып келген экенбиз. Ошол эми акыреттен кийин бейиш заман болот дегендей, ошо эми жерде бейиш заман болот. Ушу бейиштин элчиси батыштын техникасы. Ушу техника аркылуу элге энергия өткөзөбүз, элге сабак өтөбүз. Элдин, адамзаттын жан дүйнөсүн өзгөртөбүз. Энергия алмашабыз. Урматтуу журтум, ошо ааламдык сабак убагында ошо оорукчандар болсо, ошо эфирдин теленин бет маңдайын алып келсеңиздер болот. Ошо буту колу өспөй калганбы, аң сезими жабыркап калганбы, бала чака болсо алып келсеңиздер болот. Деги эле ар бир адамга керек бул. Себеби арыстан алай энергияга толгон. Ошо энергияга адам толуп туруп, анан элди эмдесе болот. Элге энергия жөнөтсө болот. Ошо энергия аркылуу илгери касиеттүүлөр ошо тентегин ортого алып талкуулап, анан ошо пендени периште кылып койгон дегендей, ошо менде дагы ошондой пендени периште кылып койчу энергия бар. Энергияга ээ болгом, күнү түнү изилденгем, өскөм, уткам. Ошо канча адам күлүп атса дагы, ошо мазактап атса дагы, маскаралап атса дагы, түшүнбөй атса дагы, ушу теңир, элчиликти теңир купулуна толгондой аткарып, анан ошо жомоктун перисине айлангам. Ошо жомок го эми бул өзү. Ушу мына көпчүлүк айтат, сиздин эфирден кийин айыгып атабыз деп, эстедик деп. Ансыгандай ошо өзүңүздөрдү бош алып отуруңуздар. Ошо оорукчандар болсо көзүңдү жум деп, дене башыңды бош кой деп, бала чака болсо тынч коюп, техниканы өчүрүп, жанында ошо телефон болсо жакшы болбойт, адам алаксып калат. Бала чаканын бир ызы чуусун басып, энергия алмашыңыздар. Ошо ааламда так берилет. 3 күндө
bir adam энергия алмашып, адам бир энергия алмашып турбаса, ошол ядродон бу ушул улуу касиеттүү көктүн жердеги көчүрмөсү арстан алайданбы, же ошо теңирдин илимин жеткирүүчү, дүйнөнү жетектөөчү адамданбы энергия алмашып турса 3 күндө бир, ошондо баягы пендечиликке түшпөйт дейт. Эгер 3 күндөн өтүп кетсе, кассетасы баягы мындайча бир дискти деле кайра көрсө адам тажай берет го, тажап калат го. Ансагандай ошол диск алмашкандай бир программа алмашып туруу керек. Менде да ошо тынымсыз өтө чоң ачылыштар, жаңылыктар, кабарлар болуп турат. Ошондуктан ошо эфирдин бет маңдайына отуруп, теленин бет маңдайына отуруп, эң биринчи эмне кылабыз? Эволюциядан адам басып өттү. Ошо эволюциянан энергия дегенди ошо аябай эсиңерге, мындай дилиңерге сакташыңар керек. Жакшы түштү да дилге сакташ керек, жакшы сөздү да дилге сакташ керек. Ошондо ал аткарылат. Анын сыңарындай эволюция доору ушул болуптур. Мисалы эми биз көрбөгөн канча кылым жашап өткөнүн адам билбейбиз. Бул жолу суу доору, коло доору, темир доору, таш доору, акыркы ошо техника деген доорду басып өтүппүз. Нечендеген мына биз окуп калдык. Жомок катары эмес 100 жыл мурун эле ошо бутуна чарык байлангандар болгон. Жокчулуктан дегендей, байгедей деген жашоо болгон 16-жыл, 17-жылдары. Мына бир кылым мурун. Ошо байгедей системасын, андан социализм системасын, анан демократия системасын, же бир капитализм системаларды басып өтүү адам. Эволюциялык жолду басып өтүү азыр энергия дегенге адам жетти. Же болбосо салыштырмалуу айталы, атаң кудайың деп коет го. Анысыгандай ошо адам жаралганда тили ооз чок жаралып, бала тили ооз чок жаралып, анан эмгектеп, анан өйдөлөп, анысыгандай да адам ошо жаралганда тили ооз чок жаралып, анан турмуштун муктаждыгынан сөз чыгып, анан бир 3 жыгачты байлап палатка кылдыбы, анан бос үйдү ойлоп таптыбы, ошентип эволюция болуп отуруп ушул деңгээлге жетти. Анысыгандай ошо кыз деле үйдө жүрүп, эволюциялык жол менен ошо садикке барып, чоңоюп, андан кийин мектепке барып, 1-2, 5, 11 класс дегенди бүтүп, анан институтту ар кандай курстарды бүтүп, анан жетилип туруп, эрге тиет го, эр энергияда. Анан эрге тийгенде энергияга тиет. Же болбосо кыргызда айтып коет, эркектин үстүн аттаба, энергия алып жүрөт. Эркектин кийимин өйдө алып кой, энергия алып жүрөт деп. Ансагандай эрге тийгени энергияга тийгени да. Энергияга ээ болгону. Энергияга ээ болгондон кийин эне эмне болуп атат? Кайра эне болуп атат ал. Төрөп атат, өйдөлөп атат, жеңе болуп атат, анан чоң эне болуп атат, дайыне болуп атат дегендей, ошо өспүрүм куракты эволюция дейт экенбиз дагы, ошо эрге тийгенден баштап, балам балалуу болгондо көрөрсүң, билерсиң дегендей, ошо өйдөлөп кеткенде энергияга айланып кетти. Энеге айланып кетти. Анан кайра баланы көрүп атпайбы турмушун? Анысыгандай да азыр адам ошо 2000-жылга чейин эволюцияда адам ак кара болуп жашап келди дагы, эми адам деген этапка өтүп, арбай, инопланетан, Кудай деген бул энергия. Мына көзгө көрүнбөйт го. Жан көзгө көрүнбөйт. Арбай көзгө көрүнбөйт. Кудай көзгө көрүнбөйт. Аба көзгө көрүнбөйт. Бирок адам пендече эч нерсенин ээси эмес. Пендени энергия бийлеп турат. Ошондуктан ошол энергия бийлеп турат. Ушу боштондук энергиясы менин турпатымды бийлесин деп, дене башыңарды аябай бошотуп, көзүңөрдү жумуп, керек болсо ушул үнүм деле жетет сиздерге. Же жөйлөнүп отуруп көрүңүздөр келсе, же жатып алып денеңиздерди аябай бошотуңуздар. Себеби азыр ааламдагы мына күчтөр энергия болуп жерге түштү. Энергия болуп, жана признактар инопланетандар. Арбайлар, ааламдык качып кеткен касиеттер жерге түштү. Булар эмне деп атат? Эки дүйнөнү бириктиребиз. Ушу жердеги эле адамды, могу жердеги эле адамды. Ушул түшүнүккө алып чыгабыз. Ортодон жаңы дүйнө, үчүнчү дүйнөнү баштайбыз. Эки дүйнөнү жоюп делип атат да. Ошондо адам азыр энергияга толуш керек болуп атат.
энергияны акча менен табуу мүмкүн эмес, аны саясат менен табуу мүмкүн эмес. Энергияны адам топтош керек. Касиет деле акчага келбейт да. Касиет болбосо же бир ак кара турмуш менен келбейт. Касиет өзү топтолот. Адамда бар, адамдын баары касиеттүү. Анысы кандай азыр ушу эволюция бүттү. Эволюция бүтүп, урматтуу улуу журтум. Дин дагы ошол эволюция. Могу эски саясат дагы ошо эволюция. Азыркы могу тытыш, уруш, талаштын баары эволюция. Ошондо ошо эмоциядан чыгып, мына мен чыккан адам катары. Алдыда бараткан адам катары айтайын сиздерге. Ошо эволюциядан чыгыңыздар. Эволюциядан деле мына сизди аябай кырсыктı кыргыз. Турмуштун оорчулугун көрдү, өйдө төмөндү көрдү. Эми ошондо мынтип берилет. Мына ак кара жашоосунан, аял эркек жашоосунан өйдө көтөрүлүп баратканда улуулук өтүп атат да, мына улуу сыпатка же улуу Кудай деген сыпатка адам өтүп баратат. Анан ошо өтүп бараткан кезде эмне болот дегенде, кадам сайын ударлар болуп турат. Эмнеден? Табиаттан, жакындан, жакшы көргөн адамдан, ден соолуктан, бала чакадан, мал пулдан, саясаттан, маданияттан, динден, илимден, илимий иштен дегендей ударлар болуп турат. Жакының деле бир жаман сөз айтып коюшун көрсө ошо кезде баягы кыз дагы турмушка чыкканда, улуулук өтүп аткан кезде удар болуп турат го. Анысы кандай абысын ажын атака дейт, турмуштун жетишпестиги, үй бүлөнүн түшүнбөстүгү, көчүп жашоо, пендечиликтен курулуп, баягы куруп жашоо, улап жашоо. Анысы кандай да азыр адам ушу эволюция, ошо кыз эволюциядан өткөндөй, адам да ошо 2000 жылга чейин эволюциядан келгенде эми улуулукка өттү. Мынабу энергияга өттү. Ошон үчүн энергия доору келгендиктен, урматтуу агайын тууган, энергияга адам өткөндүктөн, телосун энергия бийлеп баштагандыктан же нурданып баштагандыктан медицина таасир бербей атат. Медицина убактылуу бир мындай утурумдуу же бир ошо психологияны жакшы болуп атам, дары ичип атам дегендей эле, бирок таасири жок. Себеби мурун жанга же нурга турпат, могу тело баш ийбегендиктен медицина таасир берген. Азыр жанды нурданып баштагандыктан, могу энергия толуп баштагандыктан медицина күчүн жойду. Эң биринчи биз медиктерди окутушубуз керек азыр. Анан мугалимдерди окутушубуз керек. Анан энелерди окутушубуз керек. Ушу үчөө окулса эле, анан кыргыз эли тынчыйт, жан дүйнөсү өз ордуна келет, оорулар айыгат, балдар багыттуу тарбия алат. Мына азыр мугалимдердин сөзү эскиргендиктен балдар укпайт. Анткени балдардын аң сезими өтө жаңы. Алар көк кандан жаралган. Ошо 2000 жылдан баштап балдар өзгөчө. Мына азыр 17ге чыгып калды. Аны мугалим сөзүн укпайт алар. Кандай методиканы батыштын, кандай бир мындай чогуу отурган партасын алып келесиңби, партага чогуу отуруп алып окуганын, же бир техникасын алып келесиңби, ал сен техникадан көрсөткүчү эле балдар көрүп алган ал техникадан. Анысы кандай мына улуулукту, ушул улуу рахатты окутканда, окутушканда балдар оңолот. Дүйнө эли эмнеге багытсыз калды же эмнеге кырсыгып атат дегенде, энелер, мугалимдер туура багыт бере албагандыктан дүйнө эли туңгуюкка келип такалды. Караңыз, жаңы доордо же ушу 17-жылдан баштап эмне өзгөрүш керек? Мугалимдер мына ушул улуу илимди үйрөнүш керек, окутушубуз керек. Анан медицинага окутушубуз керек. Медицинада өзгөрүп кетсе эле, энергияны аябай үйрөтүп койгондо медиктерге оору жоюлуп кетет да. Кысылуудан оору пайда болуп атпайбы, кыжаалатчылыктан, эмоциядан. Мына эволюцияга байлап койгондуктан, ак кара жаман жакшы сен менге байлап койгондуктан эле оору пайда болуп атат. Карылык ушундан пайда болуп атат. Ааламдан энергиялар жерге түштү. Мына жерге түштү. Анан ошо кезде ошону билбегендиктен анан энергия адамды шишик, жара, писих, каны менен айланган организмди уулантып, ракка алып барып коюп атат да. Ошо энергияга адам өтүп кеткенде эле мынчалык бир таблетка жебей калат адам.
Себеби башы толук иштеп, жаратуучулукту иштеп чыгат. Мына ошентип урматтуу улуу журтум, дилиңиздерге сактап коюңуздар. Эволюция анан энергия деп. Эволюция доору бүттү. Баягы бир империя бүткөн, Осман империясы бүткөндөй деле ошо байлык, бийликтин да сезону бүттү. Кара күч менен башкаруу да бүттү. Криминалдар деле бир кезде аябай катуу чыккан го. Аларды камап бийлик ошол форманы ордоп алган го. Эми ал дагы сезон бүттү. Азыр адам ушу боштондук үчүн күрөшөт, энергия үчүн күрөшөт, энергия топтоо үчүн күрөшөт. Себеби энергиясыз үй бүлөң сенин сөзүңдү укпай калат. Касиетиң болбосо сен элиңе наалып агын дейт да. Касиет бул энергия. Элиңе сен наалып агын. Касиетиң болбосо баккан балаңдын бактысы жабылат. Касиетиң болбосо тамак табуу эң оор тозок. Касиетиң болбосо сакай албай сарганаясың, касиетиң болбосо мактан албай арданасың деп. Мына касиет бул энергия. Энергияга өтүш керек болуп атат. Ааламдык энергия, инопланетандык энергия. Аны үчүн адам эмне кылыш керек дегенде боштондукка чыгыш керек. Эски эволюциядан баардан чыгыш керек. Аны үчүн мамлекет кам көрүш керек адамды боштондукка чыгарганга. Аябай кам көрүш керек. Болбосо мамлекеттин өзүнө оор келет. Өзүнө. Себеби оорукчан көбөйөт. Оорукчан көбөйсө медицинаны камсыздоо үчүн акча керек болот. Дарыларды алып келиш үчүн. Майыптар көбөйөт. Мамлекетке аябай оор келет. Ушу эски закон менен, мына азыр эски закон менен башкарып атат да дүйнө эли. Эски закон менен жашаган, эски түшүнүк менен жашаган адам, ошол мамлекет, ошол эл, ошол жер ар тараптан кырсыгат дейт. Ошондуктан урматтуу улуу журтум, эң биринчи эмне кылыш керек? Ошо өтө боштондукка сезип, бул саясатка башыңызды оорутпайлыгыңыз, бул утурумдук нерсе. Канча саясат, канча байлар Чыңгыз хан деле өткөн го, кана бир баладан калган байлыгы. Манас бабам өткөн, кана калган бир мындай эле тарыхы калды. Байлыгы сакталып калган жок, жери сакталып калган жок. Курманжанды аткам кечээки эле салып койгон мунарасы жок, ээлеп койгон, кесип койгон жери жок. Бирок эл үчүн иштеп берген да. Анысы кандай мунун баары элдикке өтөт, элге өтөт. Кулакка тартат дегендей эле да бай, элинде кулакка тарткан корто калган го. Анысы кандай башыңыздарды оорутпай, өз жаныңыздар үчүн күрөшүңүздөр. Чөйрөдө сөз боло берет, көчөдө сөз боло берет, үй бүлөдө сөз боло берет. Эмнеге дегенде сиздер аларга таарынбаңыздар, ал адамдарга. Багыт бере албагандыктан ошо майдаланып кетти эл өзүчө. Журналист да майдаланып кетти, окумуштуу да майдаланып кетти, эл да майдаланып кетти. Элден көрбөңүздөр. Ата багыт бере албаса, үйдө деле сиңдиңе таарый албайсың, таарына албайсың да, эниңе таарына албайсың да. Таяк жеп атса, бийиктете албаса, өстүрбөсө, окутпаса дегендей, анысы кандай ошол башчы багыт бериш керек эле. Эл башчысы багыт бериш керек. Мына улуулуктарды айтыш керек эле, өйдөлөш керек эле. Кыргыз элинде эле эмес, дүйнөдө ушундай кыйынчылык болуп атат, кырсык болуп атат. Өзүңөрдөн издегилечи, менден издебей. Өзүңөрдөн издегилечи, ишиң жүрбөсө ичиңен издечи. Кел чогуу издейли деш керек эле мисалга. Ошол багыт бере албагандыктан адам өтө майдаланып кетти. Ошон үчүн эч кимге таарынбаңыздар. Тетирисинче мээрим төгүп койсоңуздар, бакуш деп, ошонун ата тегинин арбагы, Кудайы сизге мээрим төгөт. Сиздин духуңуз көтөрүлөт. Ошон үчүн таарынбаңыздар. Кечиримдүү болуш керек. Мына ошондой энергияга толуу деген эмне? Же ошо энергияга айлануу. Мына кудайлык сыпат кыргызда болгон. Кудайдай кечиримдүү болгон, Кудайдай жаратуучу болгон, Кудайдай көтөрүмдүү болгон, обонедей, умайенедей табыпкер болгон, обонедей периште болгон. Ошо унчукпастык, Кудай унчукпайт, арбай унчукпайт деген ошол сыпат болгон. Ошол арба күчтүү же Кудай күчтүү дегендей ошо адам патасы берсе, ошол айыгып кеткен, бата берсе төрөп алган. Анысы кандай ошол энергияга айлануу деген мынабу энергияларды адам сыпатка өтүп өзүңүздөргө отургузушуңуздар керек.
жаңы доордо. Эгер эски эмоция менен, эски эволюция менен жашасаңыздар, кызыл кандуулук өзүңдүн эле турпатыңды күйгүзөт. Себеби абада ошондой эсеп башталды, эч кимдин жаман ою өзүнөн артпай калды. Ошентип энергия дегенди түшүнүңүздөр. Энергия доору башталды. Энергиясы жок болсо ушуда энергия деген бул кайра кыргызча касиет болуп кетет, бирок касиет кичине ылдыйраак, энергия өтө андан да бийигирээк. Ошон үчүн эркек энергия өтөрүп жүрөт деген ошол. Эркек кайып бирдей, көк асмандай жеренени коргоп туруш керек. Жерене баары бир жерде да төрөйт, жаратат, көтөрөт дегендей. Ошо асман менен жер ушундай, асман бул жер бул болсо, же аалам бул жерене бул болсо, азыр эркек, аял ошол экөөнүн ордуна отуруш керек. Ошентип көктөн эчтеке издебегиле, өзүңөрдөн издегиле. Эне ата деле чоң айтты. Мына ошентип турмушка узаттыбы же келинчек алып бердиби? Анан ата менен тең уул, атадан кем уул, атадан артык уул дегендей азыр ошо теңирге теңдешсиз энергияга адам жетиш керек болуп атат. Сиздер кайра эле Кудай, Кудай дей берсеңиздер, эскиче сиздин Кудай деген түшүнүк ал кул сезимди эле башкарат. Кой сыйынайын, бирөөгө жаман айтпайын, жепте окат кылайын, ушул эле кул эле сезимиңди, баягы ооба Кудайдын кулубуз дейт го молдолор. Анысы кандай? Ошо кул эле сезимиңди башкарат. Азыр ошол теңирге теңдешсиз, ушуга теңдеш, Кудай деген этапка, ушу инопланета бул периште. Арбайлык этапка адам өзү отуруш керек. Ошондо сенин кереметиң мына адам айыгып атпайбы сенин колуңан? Энергияга толдуң да. Ооба эми аны Кудай жаратты, ооба ушу энергия берди. Бирок энергияга адам өзү жетилди да изилденип атып. Мен ушу 2 күндөн бери аябай кубанып атам, муну айта кетиш керек. Мени шайлап кереги жок. Мени тааныш керек адам. Мисалы мына айтып атабыз, кыргыз журту дүйнөнү башкарат деп. Дүйнө эли келип алып туруп кыргызды шайлабайт да, таанып келет да. Анысы кандай адам да өзүн тааныш керек. Жаным аала улуу дүйнөдөн келиптир, улуу дүйнөгө кетет экен. Демек, мен эртең жаным улуу дүйнөгө кетсе, бул жерде жакшы кызмат кылсам, бийик энергия отуруп жерди башкарат турбайбы? Демек, өзүмдү таанысам, мен ушу 2 дүйнөнүн ээси турбаймынбы? Мына элге эмнеге азыр ошо адам күчтүү деп атабыз? Мына жерде адам күчтүү деп атабыз. 2 дүйнөнүн ээси. Арбайдабы, Кудайдабы тил жок болуп атпайбы? Сөз жок болуп атпайбы? Жаратты сени. Мына эне ата деле жаратты. Эңседи, уулдан урмат, кыздан кызмат көрөйүн деп. Анан бийиктеп кетти. Өздөрү карыды же чарчады дегендей. Эми боштондукка чыгарчы. Энеңди дагы эле түйүшкө сала бербей, кайненеңди дагы эле түйүшкө сала бербей. Анысы кандай да биз ушу көк асман ээлерин боштондукка чыгарышыбыз керек. Мына ошол айткан сөздү элге айтсак, сенде ошончо энергия пайда болот. Ошонун кызматын сен кыл. Бул алтын доор башка, мурунку доорго салыштырбагыла. Ошондо энергия ошол теңир кереметине жеткен кезде ошол теңдешсиз энергияны асман жерде адам айлантат деп берилет. Кудай дей берсең, ал кул сезимди эле башкарат. Башка эчтекени башкара албайт. Сен андан чыга албайсың. Түшүнүң ошондо эле калат. Ошон үчүн энергия, боштондук деген энергия бул мына арбак, воздух бошко, Кудай бошко, периште бошко. Биз рамкага салып ошол жаныбызды бекитип алганбыз. Анысы кандай ошо боштондук деген энергияга өткөндө адам нурданат, жашарат. Мурунку жашооңор бир тыйын болуп калат. Бекер эле убара болуп карып алганыңарды эми түшүнөсүздөр. Бекер эле болоор болбоско кейип жүргөнүңүздөрдү түшүнөсүздөр, урматтуу улуу журтум. Ошондуктан тааныңыздар ырыстан алайды. Мага мени мазактагандар өздөрү маскара болот, бул ааламдан берилген. Бул чындык. Мен киммин? Мен өзүмдүн эч саясатымды алып бараткан жокмун. Мен ааламдын саясатын алып барайтам. Кудайдын саясатын алып барайтам. Ошондо мына Кудай 8-катарда буякта. Мына бул жерде турат. 7-катарда адам ата. Мына ошентип 7-катар дүйнө ээлери, табият күчтөрү, жөлөмө күчтөр, ыйык адам күчтөрү Арсеналайга кызматка буйрулган. Укугун коргойт дейт. Мен Кудайдын сөзүн сүйлөп, атамдын сөзүн сүйлөсөм, атамдын саясатын сүйлөсөм, ак энем деле жардам берет да, жеңем деле жардам берет да.
Бул чоң ишти алып баратат деп. Анысагандай ошол өзүңөрдүн өтө майда түшүнүңүздөрдөн күйүп кетесиздер сиздер. Мен ата тегиңиздин арбагын айтканын айтып атам. Сен мени мазактап күлөсөң, же тетир түшүнбөсөң, ата тегиңдин арбагы сени чарпайт. Бул чындык. Ошон үчүн таанышып алалы. Бул сөздүн аягы. Таанышып алалы. Сиздер ушул улуу жол башчы Арстан Алай жаңы доордо. Улуу Ленинди деле жол башчы дегендей, ал чындык деле жердегин, а мен улуу чындыкты айтып берип атам. Ошо улуу жол башчыга кошулганда же ушул түшүнүккө жеткенде сени да адамзат таанып баштайт. Кыргыз ошон үчүн мени тааныганда, ошол калыптанганда сизди адамзат келип тааныйт. Бул касиеттүү экен, бул улут эмес экен. Бул өзүнчө эле бир дух экен, бул бир караңгы сыр экен. Бул аалам менен байланышкан адамдар экен. Булар ааламдык дастаны, бул ааламдык философиясы дейт да. Ошентип таанып келет. Ошон үчүн таанышып алалы. Эми өзүңөрдү тааныгыла. Мына жаныңар улуу дүйнөдөн келип туруп улуу дүйнөгө кетет. Андан кийин Кудайды тааныганың, көктөн буйрулган ыйык Арстан Алайды тааныганың, тапканың, эмне арманың бар? Жөнөкөйлөштүрүп баарын түшүрүп иреттеп, мээңди ачып куюп берип атам. Эфирден, телефондон канча адамга жөн эле сүрөтүн жөнөтчү, азыр энергия жөнөтүп коеюн. Анан айтчы бир саат эмне болду дегенде, эстеди, аябай жыргап калды, жеңил сезип калды деп атат. Көрдүңүзбү? Ошентип касиет менен гана биригет. Кара күч менен эмес, милиция менен эмес, прокурор, сот менен эмес, урматтуу улуу журт. Ошон үчүн Теңир тоонун балдары деп коет, же ала тоонун урпактары деп коет. Же алайга түшкөн чоң энергия. Же болбосо ошо мазары жакын тайбайт деген ошол мына Ысык көл мазарыбыз, Сулаймантак мазарыбыз. Санап отурса көп. Манасордо мазарыбыз, Чечтөбү мазарыбыз. Алайда не деген керемет мазарлар бар. Көлдө не деген мазарлар бар. Акелердин жаткан көрүстөндөрү. Ошентип урматтуу улуу журтум, сиздер өзүңүздөрдү тааныңыздар. Улуу кыргыз улуулугун тааныбаса, улуттарды ээрчип адашса, ар улуттун улагасында калат деген ошол. Ошентип эволюция бүттү. Эволюциядан энергияга айланыңыздар. Ошон үчүн эгер пендече жүрө берсең, сен эч нерсенин ээси эмессиң. Сен энергияга айлан. Өзүңдү бошотуп, медитация деген сыяктуу оюңду токтотуп, майдаланбай отурчу. Ушу эфир убагында. Эстеген болот, ыйлаган болот, онтогон болот, уктаган болот, энергия ошентип өтөт. Эмнеге адам күчтүүбү дегенде, о адам аябай күчтүү болот жаңы доордо. Башаттан эле адам ата күчтүү жаралган да ааламдан. Адам атанан тууптур, анан туудуруптур, анан эмне бир туугандар үйлөнүп алдыбы деген бул жалган. Адам ата өзү жаратуучу болгон. Мындай кенен ойлонуп көрсөңүздөр. Анысы кандай да мына жаңы доордо жарат адамды, духун көтөр. Сен улуусуң, сен улуу дүйнөдөн келгенсиң. Адамзаттын балы баары эле улуу. Бирок өзүн тааныбай атат. Мына бул боек сөз, бул жаратуучу сөз. Өзүңүздөрдү тааныңыздар. Эски эволюцияда эски түшүнүктү алып бараткан дүйнө падышалары банкрот болот. Ошон үчүн Кыргыз өлкөсү жаңыча ушул жаңы идеология менен түптөлүш керек, дүйнөгө көтөрүлүш керек деген ошол. Медицина жоюлат деген ошол. Башатта медицина болгон эмес да, мына Тибетте деле медицина жок дегендей. Ысык суук деген бир оору менен ооруптур. Ал кичине суук тийдиби? Азыр да ошо энергия келгендиктен медицинаның таасир бербей аткан ошол. Биз мээңер туруп алгансыңар да, жөн эле бир медицина депчи барып жатыш керек деп. Көрөрманыбыз бар, саламатсызбы? Саламатсызбы, Арстан Алай. Саламатсызбы? Салам, угуп атам, айта кой. Алло, саламатсызбы, Арстан Алай. Сизге аябай жагат.
сайын көрүп биз кадимкидей сиздин эфир аркылуу кадимкидей биз деген айыгып атабыз десек да болот да. Сиздин ишиңизге ийгилик каалайбыз. Рахмат. Бул чындык. Мен кече көрдүм. Эми ушундай бир улуу касиеттүү адам болот. Кудай ушу кошо кереметин берет. Сиздер ушу больницадагы адамдарды үйгө алып келе берсеңиздер деле болот, убара болбой эле. Мен көрдүм ушу энергия аба аркылуу эле адам айыгып баштайт. Өзү билбейт эмнеден айыгып атканын. Кийин барып түшүнөт. Энергия алуу адам баарын сиңирип алган турбайбы дагы абага ошо нерсени таркаткан турбайбы деп. Анан көрдүм ушу түрмөдөгүлөр дагы ушу мындай караңгы жерге аябай отуруп калган экен да. Анан ушул энергия жөнөттүм. Мындай тартипке келип, өзүнчө аябай ойлонуп, мындай эски жолунан кайтат. Анан ошондо түшүндүм, кыргыздын касиеттүү адамдары ошо тентектерин ортого алып туруп, кичине тескеп туруп эле пата бергенде ошол периштедей болуп кеткен ушу турбайбы деп. Ошентип барып да Кудай буйруса түрмө жоюлат, урматтуу журтум. Мунун баары ошол эмелеки карындашым айткандай, ыраазымын ошо сиздердин түшүнүңүзгө карындашым. Ушул энергия гана деген доор келди. Анан ошо батыш өлкөлөрү дүйнөнү башкарып келет. Азыр анан Россия Балаевга колдоп атыптыр деп атат го. Күлкүң келет да ушу элдин түшүнүгү ушуга түшүп кетти. Анан Америка баланы колдойт, анан батыш балекетти колдойт, анан пул жөнөтүшү мүмкүн депчи. Алар эми баштары оорусун, Арстан алай, ошонун тобу же Кыргыздан чыккан ыйыктар кимге назар салар экен, кайсы улутту көтөрөр экен деп ошого баш оорусун. Колдогонду койсун. Эми ошо кыргыздар кимди колдойт экен? Эмнеси менен, назары менен, батасы менен, чындыгы менен колдойт деп түшүнсүн. Анан эми ушу байлардын башына аябай күн түштү. Эми азыр аябай чыныгы жүздөр ачылат, жалгандардын чыныгы жүзү ачылат. Карапайымдын касиеттери ачылат, тетирсинчи иш болот. Эми аябай ушу карапайым эл өтө касиет ачылат, энергиясы ачылат, сезип туюму көчөрөйт. Мындай көз ачыктар көбөйөт дегендей түштөрү түс болуп калат. Ойлогондору орундалып калат. Анан ушу байлардын тапканы жукпай, кадамы арбыбай, мындай чоң зыянга учурайт десек болот. Анан байлар эмне кылыш керек дегенде, энергиясын сактап калыш үчүн элдин ырыскысын булар жеп, тоноп, уурдап, банк сыяктуу кармап турганда, эми элге кантип бериш керек ошонун жолун ойлонсо, ошол ишке өтсө, анан ошондо булардын энергиясы ордунда сакталып калат. Бул дүйнө элине кадимкидей эле Арстан алай шарт окуйт. Аткарбаса кадимкидей эле кырсык башталат. Кытайга деле шарт окуйбуз, сени үсөнгү кушуңду кайтарып берип кой, сый менен. Себеби биз касиеттүүбүз. Менин керемет куралым, же кыргыздын керемет куралы от, суу, таш, аба. Бир жериңди суу каптайт, андан көп чыгым кетесиң. Бир жериң өрт каптайт, бир жериңди вирус каптайт, бир жериңди булут камтайт, бир жериңде ошо химия жүрөт. Ошо портторуң жарылат. Деп эле кадимкидей эле шарт окуйт го, баягы условия коюп эле. Ошентип туруп анан кыргыз дүйнөнү башкарат касиети менен, урматтуу журтум, энергиясы менен. Мына дагы бир жолу эволюциядан чыкты, чыгыш керек. Эгер эволюцияда жашай берсең, анда эмоцияга түшөсүң дагы, бери болгондо мусор болуп каласың. Мусор болуп деген эмне? Деп эле аңылдап, рак оорусу менен ооруп калсаң, үй бүлөң айланып өтүп калат да, жытың чыгып калса, сасып калсаң, чирип калсаң мисалга. Анан ушу энергия дегенге өтүш керек. Энергия акча менен келбейт. Энергия изилденүү менен, кай билими менен, касиеттүү адамдын назары менен, патасы менен дегендей келет. Ошон үчүн энергиялуу доор, бул алтын доор өзү энергиялуу доор деп түшүнсөңүздөр болот. Бул чындык. Мен өзүмдү көтөрүп сүйлөп аткан жокмун. Мен чыныгы сөздөр, чыныгы иштер, чыныгы күчтөр менен сакталат дегендей, кыргыз ушу менен гана сакталат. Ошон үчүн балаңыздарды аяңыздар. Көрөрманыбыз бар экен, саламатсызбы? Алло, саламатсызбы? Угуп атабыз. Алло. Угуп атам, айта кой, айта бериңиз. Саламатсыңарбы? Саламатсызбы? Саламат, айта кой. Сизди жакшы көрүп, жакшы
чын дилден угабыз. Чын дилден угабыз. Ушу сиз тойлорго барганда кандай балдарга каалоо тилек айтат элеңиз, ошону бир айтып кетсеңиз. Анан балдарга кандай тилек кыла берсек болот, ата-энелер алдын ала. Сизге рахмат. Жакшы. Жакшы. Сиздер тойго барганда, үйлөнүү той болуп атканда балдарды анан бактылуу бол, анан бай бол деп түшүнбөңүздөр. Деги эле ошол ичиндеги бир касиет ойгонсун. Элдин журтуна, элге, могу табиатка, адамзатка бир пайдасы тийген эрди катын болбосун, эгиз болсун деңиздер. Эгиз болсун деп. Ушинтип да тос айтыңыздар, ушинтип да тилеңиздер. Эгиз деген эмне? Мисалы, бирөө өссө, экинчиси кошо өссө, мына ошондой, мындан ары эрим деп айтпаш керек. Келинчегим деп да айтпаш керек. Эгизим деп айтыш керек. Себеби ошо жаратуучулук иштейт. Сен өсүп баратасың, эгизим дедиңби? Эгизиңде да бир ичинде бир козголуу болот, ойгонуу болот. Анан ушу каалоо бирин-бири жөлөш керек, бирин-бири таяш керек, бирин-бири түшүнүш керек, эгиз болсун деп. Анан ушу өлбөстүктү кабыл алсын деп. Мисалы, адамдын жан дүйнөсү өспөсө, жаратылышта түркүн коопсуздуктар, кыргындар, оорулар, сүрүүлөр болот деп айтылат, берилет. Ошондо адамдын жан дүйнөсү жана кыш болбойт дегендей өссө, ушул бир туугандарына, жакындарына, үй бүлөлөрүнө жакшы таасир этет. Эгер кара боло берсе, үй бүлөсү кыйрап баштайт. Анан табиатка да таасир этет, эң башкысы күнөө болуп мойнуна жазыла берет дейт. Эжеке, түшүнүңүзбү? Ошол кара ою болбосун, духу бийик болсун. Дух бийик болсо, бардык нерсени адам жеңет. Алтын доор бул духовный доор. Руханий эмес, руханий бул дүйн. Духовный деген манастын духу. Ар бир адам манаспын деп жашаш керек жаңы доордо. Өзүн өзү кечирүүн да, кечириш үчүн да бир дух керек. Манастын айкөлдүгүн эске алыш керек. Ошондо манас дегендин көп кырын адам кийин изилдеп чыгат. Ансыгандай ошол бир көңүлү көтөрүңкү болсун, кайгыргандан көрө бийик жүрсүн. Анан жан дүйнөсү ачык болуп ушу эне атаны өстүрүп кетсин, кароо калсын деп ушинтип тилек айтыңыздар. Бул чындык. Мына ошентип урматтуу улуу журтум, медицинанын ордун айтып өттүк. Медицина жоюлат. Бул чындык. Медицинага баланы окутуш, мындай касиетине карап окутуңуздар. Мындай бир кичине периштедей мүнөзү болсо, ал медик боло алат. Периштедей мүнөзү болсо, мындай эркек бала болсо да бир мындай мүнөзү эне сыпат сыяктуу адам оңдоп кете алат. Ошонун колунан адам айыгат. Ал мээрим төгө алат. Ал мындай түшүнө алат. Болбосо ушу 7 жыл, 8 жыл медик окутуп алып кийин бир мындай убара болуп калбасын. Канча акчасы кетет, канча контрагы кетет. Ошон үчүн урматтуу улуу журтум, чындап эле ушу адамзаттын адашуусу азыркы аалам сырын билбегендиктен адамда аябай адашуу болуп атат. Мен күнөөлөй албайм, эми дүйнө бийликтегилерин, кыргыз бийликтегилерди билбесе не кылат, билгенин кылып атат да акча. Алар деле жаман болсун дейби. Бирок билбей атат да жаңы доору талабын. Касиет жок, энергия жок, эмоцияда жашап атат. Мына азыр палекетти мен кыйратып үймекмин, анан палекетти мындай кылып үймекмин. Анан баланча кредит берип үймекмин, анан бир бар. Бир мүшөк программа алып келсең де бир тыйынга арзыбайт жаңы доорду. Себеби жаңы доордун талабы өзү башка. Ошо кагаз адамдын энергиясын жеп койгон. Касиетин ошо кагаз качырып койду азыр керек болсо, билсеңиздер. Ошентип адам өзүн тааныш керек. Анан ушу көңүлүңөргө ар дайым ушу энергия. Энергияны эмне жейт? Көз караш жейт. Жылтыр-жылтырга берилип алсаң, анан жылтыр-жылтыр көрүп туруп оюң бузулса, анан сөзүң майданы сүйлөсө, мына ушу 3 нерсе жейт. Ошон үчүн жана акчаны деле майдага коротпогондой, сактагандай, акча катары эле ошол энергияңарды аябай сактагыла. Акча табам дегендей энергия тапканга аракет кылгыла. Акчаны көбөйтөм дегендей энергияны көбөйткөнгө аракет кылгыла. Ошон үчүн энергия деген доор келди. Эри бардын заманы эмес, энергия алуунун заманы деген ошол. Көрөрманыбыз бар, саламатсызбы? Алла саламатсызбы?
Мен түшүмдө жолдошум менен жаткан Журкан сууга агып кетти. Ошол жөнүндө кандай чечмелеп бересиз? Бул журкан жабынып жатасыз го түн ичинде, сүкүттө, уйкуда. Анан могу подвал түшкө кирсе, бул сүкүт деп чечилет да. Мындай изилденүү, түн ичинде да бир ойлор келет, түн ичинде бир ойгон ойлор келет. Анан ошол сууга агып кетти деген, эгер таза суу болсо бул илим, информация кармайт. Бул абдан жакшы түш. Анан кир суу болсо бул кырсыгуу. Мындай изилденүүңөр жоюлуп, жоголуп атыптыр. Ошол суунун өңүн айтпай койдуңуз. Эгер суу таза болсо бул абдан жакшы. Ошол сиз мындай бийиктиги, улуулукту ойлонуп баштапсыз. Ошо сүкүттө жатканда. Мына ошентип урматтуулуу журтум, ар адам ошо өз милдетин билиш керек. Эгер милдетин билип аткарбаса, кырсык Кудайдын ачыктан эскертүүсү, милдетин аткара албагандыктан Кудайдын ачыктан эскертүүсү. Мына бала чакаң оорду билбесе деле, жок дегенде тилдейсиң, чымчыйсың, урасың дегендей, ошо ар тараптан ден соолугунан, ишине, мал пулдан, бала бакырадан, пикир келишпестиктен, себепсиз эле чоң чыгым, мунун баары ошол кызмат милдетибизди билбегендиктен кырсык болуп атат. А кызмат милдет жаңы доордо 2007-жылдан баштап жаңы доор этабы күчүнө кирди. Мына быйыл 10 жыл болду. Кылым мыйзамы күнүгө күчөп келатат. Ошон үчүн адам акылы эч нерсени чече дагы, жетектей да, токтото да албай аткан ошол. Бул эмне деген сөз? Ошондо аалам мыйзамы жеңди. Ааламдык билдирүү, ааламдык бул аалам өзү энергия го, энергия жеңди. Ошон үчүн акылыңар эч нерсени чече да, жетектей да, токтото да албай атат. Бурулуш кылыңыздар, бурулуш. Биз жалган деген нерсеге, мына жалган айтып алганбыз, айта берет азыр адамдар делечи, ишениш кыйын. Бир жаным багам деп жалган айтып атат. Өмүр бою жалган айткандар бар. Көз көрүнө жалган айткандар бар. Анда сиз энергияга эч кабыл албайсыз. Сиз анда монада жашай бересиз. Ким жалган айтылган жерде жакырчылык болот. Кимдин жан дүйнөсү жалган, жакыр болсо, ошол адам жалган айтат. Ошол жалганчылык болбош үчүн чындыкты айтыңыз, чыныгы сөздөрдү сүйлөңүз. Мына мен уялбай эле түшүндүрүп берип атам го. Башка бирөө мынтип айтып бере албайт, уялат, түшүнө да албайт. Түшүнбөсө, дилинде болбосо тилинен кантип чыгат? Дилинде болбосо кантип түшүндүрө алат? Клеткадан чыгыш керек да. Ыр деле мисалы клеткадан чыгат, обон клеткадан чыгат. Анысы кандай ошо дили карайып алгандар анан ошо адамды бурмалап атат. Көрөрманыбыз бар, саламатсызбы? Айта салыңыз тез-тез. Мен берейин деген суроом. Мен сизге берейин деген суроомду жаңкы келин суроо бергенде мен де бергим келип кетти да бул суроонучу. Менин кайнатам өлүп калган да 2012-жылы. А мен күйөөмдү иштеп барсам, ал дагы ошол немеде жатыптыр да, ошонун үйүндө экен да, көрүстөндө отурат ал киши, анын жанында да менин күйөөм ошол жерде жашап атыптыр да. А бул ушундай кандай чечмелеп берсеңиз? Бул аябай жакшы түш. Мүрзө, мазар, арбактар түшкө кирсе, сунуш тапшырма бергени дейт. Биз биргебиз дегени дейт. Ошондо сиздин эриңиз кетип атат да, эриңиз кеткени энергиясы кетип атат. Сиздин энергияңызды айтып атыптыр. Ошо кайнатаңыз, эми кайната деген кайыптан буйрулат го, кайыптан нике буйрулуп дегендей. Ошо кайып бирлериңиз айтып атыптыр. Сизге сунуш тапшырма берип атыптыр. Биз биргебиз деп атыптыр. Сен жан дүйнөңдү өстүр. Жана мен айткандай, могу арбайдай сыпатка, кудайлык сыпатка өт, умайенедей бол деп атыптыр. Сизге берип аткан эле бул тапшырма экен. Так аткарыш керек, бул түштүн талабын так аткаруу керек. Эскичиликтен чыгыңыз. Кайнатаңыздын күнбөсү бул ошо кайып бирлердики, эркеңиз, энергияңыз, эркек энергия ошол жерге кетип калгандыгы сизге сунуш тапшырма берип атыптыр. Ошо кайып бирдей бол. Биз биргебиз деп, биздей жан дүйнөгө өт деп атыптыр. Пендечиликтен чык деп сиз пендечиликке байланып алыпсыз. Көз карашка алдырып алыпсыз. Пендечилик жашоо өзү жок нерсе, бүттү. Пендечилик өзү жашоо бүттү. Ошон үчүн жанагы пендечегилер
өсө албай атат, өйдөлөй албай атат, пендечилик жашоодон эчтекени таппай атат. Ошон үчүн өзүңүздөрдү тааныңыздар. Өзүңүздөр ушул ааламдан келген өкүлсүздөр кыргыз журту. Далилдерибиз ааламдык дастандарыбыз, байланыштарыбыз, маданияттарыбыз, ааламдык маданият, ошо салт санаабыз. Анысы кандай ошо кыргыз журту биринчи ошого калыптанат дагы, анан ошо ааламдашууда, улуу түшүнүккө, энергияга өтүүдө дүйнөгө багыт берет, башчы болот. Көрөрманыбыз бар, саламатсызбы? Алло. Угатам, айта го. Саламатсызбы? Салам, салам. Мен түш боюнча айтайын дедим эле, тиги асмандан бир булут көрдүм да, анан ошону сен бир үй чыкты. Үй чыкты, ошону сен кооз үй чыкты, ошондон бир апам мага телефон номер жазып ал деди. Ошо. Жакшы. Мына ошол ааламдан түшкөн китепте түш жооруларда өзгөргөн, себеби парад планета болду го 2000-жылдарда, 2012-жылдары. Анан жылдыздар өзгөргөндө, адамдын тагдыры өзгөргөндөн кийин дагы түш жоорулар өзгөргөн. Так окуп берсем болот. Көк асман, булут түшкө киринсе, жылдыздар түшкө киринсе, бул касиетке жетишүү, жетишкендик 63-чү жоопто турат. Ошондо телефон алып ал дегени, эгер телефон, радио түшкө кирсе, сен байланыш ал деп атканы да. Эми байланыш дегени мына ааламдык байланыш, түш аян деле бул ааламдык байланыш болот. Анан ой өзү Кудай. Мына жакшы ой келсе, бул Кудайдан келди. Ой өзү тирүү периште, ой өзү тирүү күч деп берилет да. Ойдо көп нерсе бар. Анан оюңузга бир жакшы нерсе келгени ошол байланыштын келип атканы. Бизге деле ошондой башатта ушундай башталган. Аябай жакшы түш экен. Ушу жетишкендик экен, көк мейкин булуттар, касиетке жетишүү, жетишкендик. Ошо мисалы Чыңгыз ханды ак булут колдоп жүрөт го, жөлөмө күчү. Көрдүңүзбү? Ошол касиет колдоп жүрөт. Булут бир бурулуш жасоочу күч го, туруп туруп эле жамгыр жаадырып коюшу мүмкүн, жүрүп туруп эле күндү тосуп коюшу мүмкүн. Анысы кандай ошо булуттун түшкө киргени да бул ошо касиет. Сизде да ошо бир чоң бурулуш болуп атыптыр. Болот экен. Мына урматтуу улуу журтум, ошентип эмне болду? Мына эне энергияга айланды. Кыз үйдө жүрүп, мына 2000-жылдан баштап эволюция бүтүп, дегеле эме энеге салыштырып сүйлөйлү, жерине аял жол башчы деп берилет. Анан энергияга айланыш керек. Айланып атат. Анан ошо кезде аял жол башчы, аял жаңы доордо тарбиячы, ошон үчүн мугалимдерди биринчи очередь окутушубуз керек. Бул өзгөрүү болот го эме. Могу шайлоо эмес, бул тандоо болот да. Жогорку күчтөрдүн тандоосу. Жогорку күчтөрдүн тандоосунан кийин, чоң бурулуштан кийин эң биринчи мугалимдерди окутушубуз керек. Мугалимдер күндүз балдарды окутса, түштөн кийинби, кечкырынбы энелерди окутуш керек. Ошондо энелерде пендечилик жоюлат, эски жанагы түшүнүк диндер жоюлат, бийиктеп кетет да эл. Көрөрманыбыз бар, саламатсызбы? Саламатсызбы? Угуп атабыз. Мен түш берейин, суроо берейин дегем, киши өлгөн адамдарды көрүп турам да, арасында чогуу жүрөм, аралашып жүрөм. Ошолор боюнча айтайын дегем да. Жакшы. Окуп берейин, мен эми кайсы бетте экенин билем, себеби өзүм жазгам, иреттегем, элге бергем дегендей. Ата тектин арбага кирсе, бул колдогону, белги бергени. Кайрада жана айтып өттүк, мүрзө, мазар арбактар кирсе, бул эки дүйнөнүн жиргиши, биз биргебиз дегендик, сунуш тапшырма. Мына мен ошолордун сунуш тапшырмасын жеткирип атам го. Урматтуу иним, агайыным. Мына мен жеткирип атам, уялбай этпей. Себеби ушул керек болуп атат адамзаткачы. Өсүү бүттү, башка өсүү бүттү. Техника менен өстү, курултай өткөрүп келди, оппозицияда болуп көрдү, переворот да кылып көрдү да. Болбой койду да мисалы. Өсүү керек болуп атат. Мына ошол арбайлардын баягы арбагын сыйласаң бул атасынын деп коет го. Чайын иштиң эле. Же болбосо Кудай арбакка койдум дейт го. Ошо Кудай арбайдын сунуш тапшырмасын жеткирип атам. Анысы кандай ошо биз биргебиз деп атат. Силер сокур болуп келгенсиң, атаңды тааныбай келгенсиң, энеңди тааныбай келгенсиң дегендей болуп атат да. Эми таан ошо биргебиз деп атат. Мындай түш баарына эле берилип атат. Бул ана мени учкаштырып кетти, өлүп калат окшойм, анан атам түшүмө кирип кетти, анан жаратып албагыла, жаратуучулук өтүп алгансыңар. Мына мен айтам, мени адам атанын энергиясы кийип алган. Мен муну билем.
Эмнеге дегенде алай жергесине адам ата көрүнгөн, периштелер көрүнгөн, куйруктуу Марстын энергиясы кут жылдыз түшкөн. Марстын энергиясы жерге түшкөндө Марста жашаган арба инопланетяндар жерге түштү да. Манан алай деген атты алганда анан ошонун энергиясы отурду. Ошон үчүн мына адамзатка башчы катары адам атаны эми ал түшпөй дегенде жерге. А бир адамды кийет экен. Мисал жайсаң ата деле Бүү Марям апаны кийет турбайбы? Саякбай атаны кийген турбай ар 100 жылда. Анысы кандай сизди да бир ушу арбай кийип атат. Ушуну билиңиздер. Ушул керек болуп атат. Көрөрманыбыз бар, саламатсызбы? Салам алейкум. Алейкум салам, угуп атам. Мен суроо берип коеюн дедим эле. Айта кой. Ушул илимге кантип келип калдыңыз? Аян болду же Кудайдан берилип калды? Ушуну айт. Жакшы. Ушул Манас жаңырык. Эми ушу берүүлөр кийинки жуманындан баштап кечки саат 9-да берилет. Себеби ушу көпчүлүк агайга, телевиденияга чалып суранып атыптыр. Ушу биз дагы көчөдө жүрүп үлгүрбөй калып атабыз. Ушу кечки үйдө топтолгон кезде үй бүлө менен көрөт элек деп. Анысы кандай муну айта кетиш керек эске түшкөндө. Ушу Манас жаңырыгы менен көп нерсе кетип атат. Манас бир бурулуш кылчу бир күч болгон экен. Бир кезде да ушу Манас деген атты бирөөгө койсо көтөрө албай анан атын өзгөртүптүр дегендей ошо сөзүмдү улап коеюн. Адам ата деген энергия арсыналайга отурду. Ошон үчүн адамзатка башчы катары бар айтабыз. Урматтуу журтум. Мына отпечатки пальцев 7 миллиардтыкы бири-бирине окшобойт экен го. Анысы кандай ар адамдын касиети да бири-бирине окшобойт. Клетканы кессе де бири-бирине окшобойт турбайбы? Анысы кандай ошол кыргыз журтунун 73% адам атанын аурасын, энергиясын алып жүрөт деп окумуштуулар тактап турго. Өзбек элиники 23%. Демек 100 кыргызды тургузсаң 73-ü ушул чындыкты сүйөт, калыстыкты сүйөт, адам атанын ааламдык энергиясы бар десек болот. 100 Өзбекти тургузсаң ошонун 23-ü адамгерчилиги бар, ар жакта 67-си башкача. Биздин да ошол бир 27%-үбүз эми мындайча айтканда 100-тün 27-си өспөй, өчүп калышы мүмкүн. Ошон үчүн өзүңүздөрдү тааныңыздар, аябай сыймыктаныңыздар. Кыргыз жергесине нур түштү, ал мисал адам ата түшкөндөн кийин кут түштү. Кут кармагынан ушул иш башталды мисалга. А кут түшкөндө кыргыз жергесине де энергия түштү. Ошон үчүн биринчи экономиканы көтөрүш үчүн экологияны караш керек, сатпаш керек, алтын издебеш керек. Булар кийин зыян алып келет мисалга. А экологияны карап алганда экономика өзүнөн өзү көтөрүлөт. Себеби ош жердин пирлери, шайыктары, ээлери көтөрүп коет. Мына кыргыз журтуна пул кантип келет дегенде адам ата көрүнгөн жерде ушуну диний, илимий, ар кимдин психологиясы диний болсо ошо диний, илимий болсо илимий түрдө жеткиргенде кыргыз жергесине адамзат 100 000 деген пул төлөп келет ар бири. Себеби бул жерден энергия алат. Мына энергиясыз жаңы доордо жашабай калат. Анан бул жерден ааламдык информацияны алат. Наркоманды айыктырам деп деле 100 000, 120 000 доллар алып атат го биздин доктор. Ал жөн эле айыктыруу. А бул жерден өлбөстүккө өтүп атпайбы адам? Эски эволюциядан, эмоциядан чыгып атпайбы? Медицинадан кутулуп атпайбы? Өмүрү узарып атпайбы? Өзүн таанып атпайбы? Ошентип, урматтуу журтум, сонун кыргыздын доору келди. Жыргал заман келди. Ошо кутубузду, ооматыбызды гана кармап калышыбыз керек. Бирок кармайбыз. Себеби башчы багыт бергенден кийин ал тобосуна жанат адам. Анткени энергиясы иштейт. Анан эмелеки суроого эмнеге бүгүнкү күн Арсеналайдын энергиясы күчөп атат? Эмнеге ушундай өсүү болуп атат? Азыр мына сол колду адам мыйзамы дейли, муну ааламдык мыйзам дейли. Экөө күрөшкөнү калды жакында. Бирок аалам мыйзамы баары бир жеңет. Себеби кыргыздын касиети ойгонуп кетет. Мен ошондой энергия жумшайм. Эмнеге ушинтип калды дегенде, эми аял деле мындай 9 ай, эне деле бир 9 ай, анан 9 күн болгондо төрөйт дегендей ошол бир бышат экен да. Буякта бышып келеткен, бу жерде бышып келеткен, анан ушундай бир өзгөрүү болот, бурулуш болот. Бул илимге 1998-жылы алай жергесине бир эне да, эми эне деп коебуз, ошол жаратуучу, жазуучу болгондон кийин көзүнө мындай бир көр булак деген жерге булут түшүп калыптыр. Бул жерге булут түшпөчү деле деп мынтип башын көтөрсө, ошондон ак саргыл түстөгү мынабу
түстөгө эле булут саргыл түстөгө эле адамга айланып, анан мен адам атамын, 3 күндөн саат 11-де келем, илим жазасың. Сен мындай программа катары жазасың, ачыкта алып чыкчу, адамзатты жетектүүчү, кыргызды ойготуучу энергиялуу эркек чыгат, эл үчүн деген деп ушундай көздөн кайын болот. 3 күндөн камынып булакка барып илим жазат, көрүнөт, 20 мүнөт кечигип келет, 11-ден 20 мүнөт кечигип келет. Ошондой бир 20 жыл аралыгы болуп атат да, минут ошо жылга айланат окшойт деп атам. Анан илим жазат, анан изденет алар. Ошо Баяман Эркинбаев дагы ошо кыргыз деп калды, аны чакырат, ал барат, ал деле түшүнө албай кетет. Көп адамдар барган, эми атын атабай эле, кереги да жоктур бир кыры. Андан кийин ошо менде бир ошо касиеттүү бир эжекейлер келип, Сонунбек Кадырова деген эми алып баруучу, обончу дегендей, ырчы дегендей, ошол ыр жасуучу дегендей, ошо эжеке айтып калды, ошо адам ата көргөн аял бар эле. Ошол мен бир жолу ошол баягы көтөрүлүш замандарда Акаев Бакиевдин убагында санаам тынчыбай карачы, карапайым аял болсо, эне болсо да ошол эл үчүн күйүп, бул алар бир чоң аппарат, алымчы катары, жазымчы катары сураса, анан келиңиз эми телефондон сүйлөшпөйбүз, бияка келсеңиз, анан баргандан болуптур, булар болду, кетти. Бул падышага ушул китептер сунулду эле. Ушуну эгер элге алып чыгып кетсе сакталып калат эле. Болбой калыптыр. Эми бир күн 2 күн жүрө туруңуз, сизге да тапшырма бар экен, көктөн дейт. Анан бир күн жүргөндөн кийин ошо да бир адам алып келет экен, сизге бир тапшырма дептир. Анан ошо биз жолугуп барып калдык. Ошондо эле анан ант алынып калды аламдан. Мен ушул улуу адамзаттын тагдырын мойнума алып жатып, өмүрүмдүн акырына чейин алайдан ааламдан программа алмашып амал алып турам. Мен кыргызды ойготуучу, адамзатты куткаруучу, көктөн буйрулган чыныгы инсанмын деп ант алып, андан кийин ошол аяндар арсыналайга өткөнү закон болуп, аны менен кошо жанагы адам атанын периштелеринин энергиясы өтүп, анан ошо түзөтүүлөрдү, бийик түзөтүүлөрдү, күнүгө жаңылыктарды киргизип, анан ушундай бурулуш болду. Эми муну жок дей албайсыздар, себеби аалам мыйзамы менен акылың болсо азыр эчтекени каражатың менен, таанышың менен эч нерсе чечилбей калды. Тетирисинче тескери иш болуп калды. Ууру баягы укпайт деп ууру кылба дегендей, аба күчтөрү көрүп турат, булар аябай керемет күчкө ээ болду. Анан ушу ата бабанын арбайы ушул мыйзамды жерге киргизебиз деп атат. Мен ошону жетектечи, представитель катары гана бар айтам. Анан булар баары бир жеңет, өз мыйзамын өткөрөт. Ошол жанагы медицина менен өзгөртүп чыгарабыз, билим берүүнү өзгөртүп өйдөлөтөбүз. Адамдын улуулугун таанытып, мына улуу сыпаттарга калыптанган кезде ошого жараша саясат болот. Ошентип Кудай буйруса чоң өзгөрүү болот. Анан ошол кечээ кул кылмышкер жетимсиреген кыргыз эртең дүйнөгө башчы болот. Толгон токой батыш идеология могу кыргыз жергесинде жүргөн. Саясатына караганда кыргыздын кырда отурган бир үй бүлөсүнүн ою бийиктелип калат. Сандаган депутаттардын сөзүнө, ишине караганда кыргызчылыкты терең өздөштүргөн бир адамдын ою дагы, иши дагы, энергиясы да күчтүү болуп калат делет. Урматтуу улуу журтум, ошентип мына ошол заман келди. Буга мен 100% ишеничтемин, ишендире да алам, ошол иштелип башталды. Ал кыргыздын канында, ички чоң жанында жашап аткан ошол ойгонду. Бизге бөлүнгөн убакыт байыды, урматтуу улуу журтум, эскерте кетчү. Бул берүү мурун саат 7-де болсо, ошо сураныштар боюнча эмки 1-күнүдөн баштап кечки саат 9-да, ушу 1-4-күнү кечки саат 9-да болот. YouTube'да Арстан Алай Кут деп кирсеңиздер, ушул эфир бар. Ошону коюп, угуп, энергия алсаңыздар болот, ойгонсоңуздар болот, айыксаңыздар болот. Чындап эле ошо эми Кудайдын буйругуна мен ыраазымын, ошо илим менен кошо кыргыз жергесине эле эмес, кыргыз элине эле эмес, адамзатка кут келди десек болот. Ошону кыргыз журту оодарып алып, баягы улуу ата катары, адам атанын эң биринчи урпагы катары, анан улуттарды сактап калышыбыз керек. Жан дүйнөңүздөрдө ошо эволюция кетсин, эмоция өтсүн, кыштар, муздар, тозоктор жоюлсун, жан дүйнөңүздөрдө жаздар пайда болсун. Дагы бир жолу айтайын, ушу элди аябай кечирип үйрөнүңүздөр. Элдин могу бүгүнкү
состояние дейинчи баягы түшүнүктүү болсун. Ошого жеткендигине эл күнөөлүү эмес. Ошо багытты жаңы талабын билбеген эл башчылары күнөөлүү. Ошон үчүн элди аябай кечириңиздер, мээримиңиздерди төгүңүздөр. Ошондо сиздерде дагы чоң керемет касиет ачылат. Клеткаңыздарда өзгөрүү болсун, эски көз карашыңыздан, эски түшүнүңүздөрдөн чыгып, ошо улуулук сыпатка калыптанып алыңыздар. Эртең ушу Жалал Абад Ошто болом 2 күн. Ошо жака дагы ордачы, ошо жака дагы элди аралап, ошо жака да эл окутуп атабыз. Ушу Жалал Абад Оштуктар көрүп атат. Ошо менин байланыш телефонума чалсаңыздар, канчада кайсы жерде сабак өтүлөт, мен канчада барам, канчада учам дегендей ошо энергия алмашып алсак болот. Менин байланыш телефонум 706 988 188, анан 775 988 188. Эмки берүүдө жолукканча сак саламатта туруңуздар.